Аброн, давай, играй! Жақсы işletесің. О, жақсы. Демид, подыграй! Давай, Юник, красавчик! Пошел! Красавчик, давай, давай! Саня, давай! Дай обратно, дай! Давай, Саня! Дети, давай, просить, играй!
Вперед кидай! Легче, контроль, делай! Праздник! Ручки! Он тебя туда! Встречай, легче! Чабуулун көрөбүз. Азыр сол канаттан жакшы кирип баруу, ортоңку бөлүккө топ узатылды, бирок алганын футболчулары топту өз кезегинде кайтара алды. Бул жерден эми кезектеги бурчтан чыгарып берүү орун алат. Бул учурдан албетте биз кезектеги голду дагы көрүп калышыбыз мүмкүн, анткени эки команда тең мындай учурду буга чейин бир тойло пайдаланып, гол жаратып, эсепти ачып койгон учурлар көп эле болгон. Топ борбордук бөлүккө чыгарылган жок. Игнатенко Александрга кайрадан борбордук бөлүккө баш менен сокку берүүгө жетишти, бирок бир аз так эмес, бир тойло бийикке кетип калгандыгын биз көрдүк. Оюнчулар ушундай учурдан пайдаланышы керек болчу, анткени алганын коргоочулары мына ушул эки оюнчуну бош калтырып коюшкан. Мындай учурдан албетте команда пайдаланып гол киргизип кала албаса, өз учурунда алга дагы гол жаратып коюшу мүмкүн. Ага чейин Нефчинин дагы бир сол канаттан чабуу, дарбазага сокку. Азыр дарбазачы кыйналбастан гана кайтарып кое калды. Бул Жаныбеков Руслан. Эми бул жерден кезектеги эреже бузуу орун алгандыгын башка калыс бизге эскертип өттү. Эми Жаныбеков Руслан азыр топто оюнга кошот. Азыр Руслан шашпастан коргоочулар менен оюн алып барууда. Коргоочулар кайрадан дарбазачыга. Турнирлик жадыбалды дагы бир айтып өтө турган болсок, биринчи орунда Алай командасы, экинчи орунда Дордой, үчүнчүдө Нефчи, ал эми төртүнчүдө Илбирс, Бишкектин Илбирс командасы, бешинчиде Алга, алтынчыда Абдышата командасы, жетинчи орунда Академия Лидер, ал эми акыркы 8-орунда
Кара балта командасы келатат. Бул командада азырынча 7 оюндун жыйынтыгы менен бир гана утуш бар. Андыктан кара балталык командасында 3 гана упай бар экендигин биз жакшы билебиз. Эми Кара балтага салыштырмалуу Нефчи жана Алга командаларынын абалы турнирлик жадыбалда бир топ эле жакшы. Азыр Алганын дагы бир сол канаттан уюштурулган чабуулу. Борбордук бөлүккө чыгарып берүү орун алды, бирок аны дарбазага тактамай жолдоп коюуда командалаштары жакшы ойун алып барышкан жок. Бул Абдрахманов Нурсултан болчу. Дарбазага топчулууда экинчи кабаттан узатылган топту Михаил Паюштун дарбазасына так жолдой алган жок. Михаил Паюш азыр шашпастан коргоочулар менен тагыраак Абдуллаев Азамат менен ойун алып барды. Абдуллаев Азамат түз эле чабуулчуларга топту узаткан болчу. Анткени менен чабуулдагы командалаштары топту жоготуп койду. Эми Алга шашпастан чабуулга өтүүнү көздөйт, бирок бул учурда да Алга топту жоготуп койду. Ал учурда Нефчинин оң канаттан уюштурулган чабуулу орун алат. Борбордук бөлүккө топ узатылды азыр. Борбордук бөлүктөн сол канатка. Сол канаттан эмне кылат азыр? Бул жерден 2 коргоочу караган болчу, өнөктөштөрү жардамга баруусу керек болчу. Ал учурда коргоочулар топту алдырып койду. Эмне болот азыр? Ортоңку бөлүктө кагылышы орун алды. Бул албетте башка калыстын чечими менен кезектеги эреже бузуу катары орун алды дагы. Бул жерден Нефчинин бир оюнчусу жаракат алып калгандыгын көрөбүз. Экинчи кабаттан топту сүзүп дарбазага жолдойн деди эле, бирок дарбазачы Жуматаев Руслан чыгып келип, эки тараптын оюнчулары кагылышып кетти. Эми бул 8-чи номерде Жуматаев Арген, адашпасам, мен алыстан номерин тактамай көрө албадым. Эми бул оюнчу дарыгердин тиешелүү жардамынан кийин албетте оюнду улантыш керек. Бул жогоруда айтып өткөндөй Жуматаев Арген экен. Эми башка калыстын ышкырыгы менен биз оюнду уланта бермекчибиз. Алга командасы азыр ортоңку бөлүктөн оң канатка топ узатылды, бирок коргоочулар Үсөнул Эсенбек азыр шашпастан баш менен мына Михаил Паюшка топту узата салган. Михаил Паюш Ильяз Алимовго, Ильяз Алимов ал эми чабуулчуларга узаткан болчу, бирок чабуулчулар азыр топту алдырып коюшту. Топ сырткарыга чыгып кетти. Эми бул жерден Игнатенко Александр топту оюнга кошуп берет. Ильяз Алимов менен Ильяз Алимов кайрадан Игнатенко Абдуллаев Азаматка. Азамат кимге узаткандыгы азыр белгисиз. Бул учурдан албетте Алга натыйжалуу пайдаланып азыр тездик менен чабуулга өтүп барууда. Ортоңку бөлүктөн дарбазага сокку жана кооптуу бул сокку. Михаил Паюш азыр топту кайтара алды, бирок Михаил азыр командалаштарын урушуп, ушул сокку жолдоого мүмкүнчүлүк бербегиле дегендей бир өзүнүн сөзүн айтып жаткан учуру. Бул жерден эми кезектеги бурчтан чыгарып берүү орун алат. Азыр бул албетте Алганын пайдасына. Бүгүнкү оюндагы Нефчинин дарбазасынын жанында биринчи бурчтан чыгарып берүү. Азыр бурчтан чыгарып берүү албетте так таамай командалаштарына жеткирип бере алган жок. Бул Абдрахманов Нурсултан азыр экинчи кабатка топту көтөргөн болчу, бирок дарбазанын үстүнөн гана өтүп кетти. Михаил Паюш азыр сол канатка топту жеткирип берди, бирок
командалаша Эсенбек азыр. Үсөн ул Эсенбек топто өзүнүндө кармап калып, андан ары уланта алган жок. Демек, алга оюнчулары бул жерден топто оюнга кошот. Санжар азыр топту узатууда катачылыкка жол берип алдырып койгон болчу, бирок Нефчи командасынын оюнчулары деле андан ары оюнун уланта албады. Андыктан бул жерден эми кезектеги эреже бузуу орун алгандыгын башка калыс эскертүү өттү. Эми бул албетте Нефчи командасынын пайдасына. Азыр топ менен Ильяс Алимов, азыр Игнатенко Александр. Игнатенко азыр алдыга чабуучуларга узаткан болчу, бирок чабуучулар Өмүралиев Азамат азыр жетип бара алган жок. Ал учурда коргоочулар топко жетип барып, топту сырткарга теп жиберди. Эми кайрадан Игнатенко Александр топту оюнга кошот. Азыр Игнатенко командалаштарын издеп жаткан учуру азыр Игнатенко азыр ачык калган командалаштарына топ ыргытып бердилер, бирок командалаштары топту сактап кала алган жок. Эми бул жерден кайрадан алга оюнчулары топту оюнга кошот. Азыр эки команда тең, албетте биринчи турда бири-бирине татыктуу каршылык көрсөтүүдө. Албетте ал деле түшүнүктүү, анткени экөө тең, эки команданын оюнчулары тең. Турнирлик жадвалда абалдарын бир топ эле жакшыртып алуу тапшырмасын алышкан. Ал тапшырманы албетте аткаруу керек. Антпесе турнирлик жадвалдагы абалдары начарлай берсе, команда чемпион болуу мүмкүнчүлүгү азыраак калат. Андыктан ал учурда буга чейин чемпион болуп жүргөн Дордой, Алай командалары ат чабым алдыга чыгып, мына ушул командалар дагы чемпион болуп, дагы бир ирет чемпион болуп калышы мүмкүн. Албетте ага мына ушул эки команда албетте макул эмес, анткени быйылкы сезондогу оюндары албетте дымактуу. Өзгөчө Нефчи командасынын оюну албетте быйылкы турда жакшы. Быйылкы сезондо алдыңкы 3 команданын катарында буга чейинки турнирлик жадвалдарда биринчи орунда келаткан болчу, андан кийин экинчи орунга түштү. Мына эми азыр 3-чү орунда. Эгер деле бүгүнкү оюнун утуп өзүнө керектүү болгон 3 упайды ала албаса, команданын турнирлик жадвалдагы абалы дагы артка жылып калуусу мүмкүн. Андыктан бул команда артка жылбастан турнирлик жадвалда мүмкүн болушунча алдыга карай умтулуш керек. Ал үчүн мына ушундай өз саласында болгон оюндарды жеңиш керек. Өз саласында албетте команда ишенимдүү ойун алып барат, анткени күйөрмандар толук түрдө Нефчинин күйөрмандары көп. Андыктан күйөрмандар дагы албетте оюнчуларга дем күч берет. Албетте оюн ишенимдүү оюн алып барганга албетте шык берет дегендей. Азыр топ менен Нефчи оюнчулары тагыраагы Михаил Паюш азыр өнөктөштөрүн узаткан болчу, бирок бул жерден топ жоготту дагы. Азыр алга оюнчулар алыстан сокку узатат, бирок Михаил Паюш кыйналбастан гана топту кармап алууга жетишти. Эми алдыга тагыраагы сол канатка топ узатылды, бирок сол канаттан азыр командалаштары топко тактамай бара алган жок. Эми бул жерден ортодон кезектеги стандарттык абал белгиленди. Бул Кыдыралиев Аброрго каршы орой оюн алып баргандыгын башка калыс эскертүүдө. Азыр Ильяс Алимов азыр сол канатка топту узатты, бирок Тебербаев Элхан азыр топту кабыл ала алган жок. Андыктан алга коргоочулары
топту сырткарыга чыгарып жиберген. Аброр азыр топту оюнга кошот. Жок, азыр Үсөн уулу Эсенбеке топту берип, азыр Аброр алдыга карай барууда. Топ менен Жуматаев Арген азыр борбордук бөлүккө чыгарып берүүнү жасаган болчу, бирок коргоочулар топту кайтарууга аракет кылган менен кайрадан Нефчи оюнчулары топту тартып алып, азыр кантип кирип баруу керек. Азыр коргонуу бөлүгүнө кирип барууга аракет кылып жаткан маалы, азыр экинчи кабаттан азыр коргоочулар жакшы ойноп топко ээлик кыла алышты. Эми андан ары топту сырткарга чыгарып жиберүүгө жетишти. Эми кайрадан топ менен алга оюнчулары, бул жерде дагы бир эреже бузуу орун алгандыгын көрүүдөбүз. Бул албетте Игнатенко Александрга каршы копол оюн алып баргандыгын көрүүдөбүз. Бул албетте 7 номердеги Власичев Анатолий. Кезектеги стандарт кабал Кыдыралиев Аброр азыр стандарт кабалда теп берүүгө келүүдө. Аброр азыр түз эле чабуулчуларга азыр экинчи кабаттан албетте Жуматаев Руслан, Жаныбеков Руслан, кечиресиздер, топко ээлик кылып, азыр командалаштарын тезирээк чабуулга өтүүгө үндөп жатат. Ал учурда Анатолий Власичев азыр топту узатууда топту жоготуп кое жаздады. Анткени менен мынтип эми ортоңку бөлүктөн андан ары мына оң канат менен чабуулду улантууну чечишкен алга оюнчулары. Ал учурда топту алдырып коюп, эми Нефчи чабуулчулары тездик менен каршы чабуулга барып жаткан маалда топ сырткарга чыгып кетти. Эми бул жерден Нефчи оюнчулары топту оюнга кошот. Абдуллаев Азаматка топ узатылды. Азамат кайрадан топту сактап калып, андан ары уланта алган жок. Эми кайрадан алга оюнчулары, алга футболчулары топту оюнга кошот. Бул жерден азыр дагы бир эреже бузуу жок, кечиресиздер, топ сырткарыга чыгып кеткен экен. Бул жерден эми алга оюнчулары топту оюнга кошту. Эми оң канаттан чабуул уланабы Анатолий Власичев азыр борбордук бөлүккө топ жеткирген болчу, бирок борбордук бөлүктөн мына Абдуллаев Азамат, Илья Залимов деген коргоочулар чабуулчуларга ныпым мүмкүнчүлүк бербестен мына топту тартып алып коюуга жетишти. Эми Илья Залимов азыр алдыга узатууда топту алдырып кое жаздады. Анткени менен мына ортоңку бөлүктө кезектеги эреже бузуу орун алгандыгын көрүүдөбүз. 19 номердеги Аскаров Аброр азыр эки оюнчуну жакшы жазгырып өткөн болчу, бирок үчүнчү оюнчудан копол оюну жыгылып калгандыгын көрүүдөбүз. Илья Залимов азыр Игнатенко Александр менен. Игнатенко азыр командалаштарына топ узаткан, бирок бул жерден офсайд абалы бар экен деген каптал калыстары бизге эскертип өттү. Эми алга оюнчулары кайрадан топту оюнга кошот. Алга командасынын эң ушул көзгө көрүнүмдүү толумдуу оюндары бул эми Союз маалына барып такалат. Ал учурда эми СССРдагы биринчи лигада ойногон. Биринчи лигада албетте алдыңкы командалардын бири болгон алга командасы. Андан кийин турнирлик жадвалда бул команда алдыга чыгып келүүдө, бирок көптөн бери чемпион боло элек алга командасы. Ал эми Нефчи командасы
өлкө чемпиондугун 2010 жылы утуп алган жайы бар. Ал учурда эми бул команданын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин болчу. Александр Кристинин Кыргызстандагы ишин мына ушул Нефчи командасынан баштаган. Алгач Нефчи командасын өлкө чемпиондугуна жеткиргенден соң кийинчерээк өлкө курамасына башка машыктыруучулук милдетин аркалап калды. Азыр Дордой жана ошол эле учурда бир учурда Дордой командасын, бир учурда өлкө курама командасынын башка машыктыруучусу болуп иштеп жатат. Андан бери Нефчи командасы 2010 жылдан бери чемпиону болуп элек. Бир канча рет мына турнирлик жадыбалда алдыга чыгып, алдыңкы биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга чыгууда, бирок сезондун аягында команда чемпион боло албай жатат. Ал эми быйыл чемпион боло алабы? Албетте, биз сиздер менен Кыргыз премьер-лигасында биргеликте күбө болобуз. Ал үчүн сиздер мына Кыргыз Спорт ТВ каналында жазылып, бардык премьер-лигадагы бардык оюндарды аягына чейин мына ушул каналдан түзөбодо көрө аласыздар. Андыктан бул каналга катталып коюуну дагы унутпаңыздар. Алга командасынын тездик менен чабуулу уланат. Азыр ортоңку бөлүккө топ жеткирилди. Ортоңку бөлүктөн оң канатка, бирок оң канаттан топту Нефчинин коргоочусу Үсөн уулу Эсенбек азыр сырткарга теп жиберди. Үсөн уулу Эсенбек азыр Нефчинин ортоңку бөлүктө тагыраагы жарым коргоочулук милдетти аткарат. Сол канаттан азыр топ менен кайрадан алга оюнчулары азыр ортоңку бөлүктөн чабуулду улантууну көздөгөн, бирок топту жоготуп коюшту. Эми мындан Нефчи оюнчулары да үнөмдүү пайдалана алган жок. Топту сырткарга чыгарып жиберишти. Эми кайрадан биз топ менен алга оюнчуларын көрөбүз. Азыр ортоңку бөлүктөн тездик менен чабуулу уланат. Азыр Нурсултан азыр оң канатка топту узаткан болчу. Топ менен Ильяз Алимов азыр ортоңку бөлүккө топ жеткирген болчу, бирок бул жерден командалаштары топту алдырып койду. Эми алганын чабуулун көрөбүз. Азыр ортоңку бөлүккө топ жеткирүүдө бир аз жаракат алып калгандыгын көрүүдөбүз. Бул 73 номердеги Изаков Кайрат азыр бутунан жаракат алып калды. Эми дарыгердин жардамы керекпи же оюнун уланталабы? Азыр башка калыс абалын сурап, оюнчуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп өттү. Эми албетте дарыгердин жардамына муктаж. Дарыгер эми тиешелүү түрдө медициналык жардамын берген соң биз бул оюнчуну кайрадан оюндан күтүп калабыз. Бүгүнкү беттештин биринчи бөлүгү биз азырынча гол көрө элекпиз. Эки команда тең эсепти ача элек. Андыктан алдыдагы мүнөттөрдө биз эки командадан тең гол күтүп калабыз. Күбөрмандар дагы азыр эки команданы тең сүрөп тезирээк гол жаратууга үндөп жаткан маалы. Азыр кезектеги стандартка бал башка калыстын ышкырыгы жаңырды. 17 номердеги Аджиниязов Марат азыр командалаштарын издеп жатат. Азыр оң канатка топ узатылган болчу, бирок чабуул андан ары ийгиликтүү уланабы? Абдуллаев Азамат экинчи кабаттан топту кайтара алды. Ал учурда топту сактап калып, Темирбаев Илхан андан ары тездик менен чабуулга барууну көздөгөн, бирок топту өзүндө сактап калып, андан ары чабуулду уланта алган жок.
ортоңку бөлүктөн азыр алга оюнчулары топту тартып алып коюп, эми андан ары чабуулун улантышы керек. Анатолий Власичев азыр командалаштарын издеп жатат. Бош калган командалаштарын азыр сол канатка топ узатылат. Сол канаттан чабуул уланабы? Жок, азыр топту жоготуп кое жаздашты. Азыр ортоңку бөлүктөн кайрадан чабуул уланышы керек. Сол канатка Анатолий Власичев ортоңку бөлүккө топ жеткирүүдө катачылыкка жол берди. Ал учурдан эми Нефчи оюнчулары топко ийгилик кылып, эми андан ары чабуулун улантат. Азыр оң канатка топ жеткирилди, бирок Өмүралиев Азамат өз кезегинде топко жетип бара алган жок. Ал учурдан пайдаланып, алга коргоочулары топту сырткарыга теп жиберди. Эми топту Игнатенко Александр топту оюнга кошот. Украиналык футболчу. Бул оюнчу 3 жылдан бери Нефчинин курамында ойноп келет. Ага чейин украиналык клубтарда топ сүрүп келген. Азыр Өмүралиев Азаматка топ чыгарылган болчу, бирок Азаматка каршы ал жерде 3 коргоочу турган. Андыктан коргоочулар топту сырткарыга теп жиберди. Эми кезектеги бурчтан чыгарып берүүнү көрөбүз биз. Бул Темирбаев Элхан азыр бурчтан чыгарып берүүнү жасайт. Алыштын ышкырыгы экинчи кабатка топ көтөрүлдү жана коргоочулар азыр топту кайтара алган болчу. Дагы бир көтөрүлгөн топ. Жаныбеков Руслан азыр топко ийгилик кылып, эми бош калган командалаштарын издеп жатат. Эми Ажиниязов Маратка топ узатылды. Марат азыр оң канаттагы коргоочуларга, оң канаттан ортоңку бөлүккө топ жеткирилди. Ортоңку бөлүктө Анатолий Власичев сол канатка узаткан болчу, бирок сол канаттагы командалаштары топту жоготуп койду. Эми бул жерден Нефчи дагы жакшы пайдаланып чабуул уланта алган жок. Ал учурдан алга оюнчулары пайдаланып, эми топко ийгилик кылып, секиндик менен эми чабуулга өтүүнү пландап жаткан маалы. Азыр коргоочулар түз эле чабуулчуларга топ узатып кое калган болчу, бирок бул чабуулчулар топту жоготуп койду. Эми Нефчинин чабуулун көрөбүз биз. Сол канаттан жакшы келип баруу Жуматаев Арген. Азыр эмне кылат? Жуматаев Аргенге каршы 2 коргоочу бар. Ортоңку бөлүккө топ жеткирди. Ортоңку бөлүктөн сокку кубаттуу, бирок так таамай дарбазага жетип барган жок. Жаныбеков Руслан азыр шашпастан азыр командалаштарын издеп жаткан учуру. Азыр Ажиниязов Маратка топ узатылды. Азыр Марат чабуулчуларга узаткан экен. Чабуулчулар арттыраак менен ойноону туура көргөн. Бирок ортоңку бөлүккө топ узатууда команда оюнчулары катачылыкка жол берди. Эми бул жерден Нефчи коргоочулары топту оюнга кошту. Анткени менен Нефчи талай элери деле бири-бирине топ узатууда катачылыкка жол берүүдө. Андыктан мына ушундай учурдан алга оюнчулар пайдаланып, эми тездик менен чабуулга өтүп жатат. Бирок буга чейинки чабуулдардан биз гол көрө элекпиз. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө эки команда тең гол жаратат деген ойдобуз. Азыр Өмүралиев Азаматка топ узатылды, бирок Азамат өз учурунда топко жетип бара алган жок. Андыктан коргоочулар тагыраагы Жутанов Манас азыр топту сырткарыга теп жиберди. Эми бул жерден Нефчи
ойынчылары топты ойынға қошат. Тағырағы Игнатенко Александр 25 номердегі ойынчы азыр командалаштарын издеп жатат. Азыр бош қалған. Азыр Өмірәлиев Азамат бар. Өмірәлиев Азамат азыр 2 қорғаучы қарап жатат. Бұл жерден эми албетте Азаматтан топты тартып алып қоюға жетишти. Бұл жерден эми дарбазачы топты ойынға қоша берсе болот. Бүгінгі ойында эмнегедир Нефчи командасына караганда алга көбүрөөк чабуулга, тездик менен чабуулга өтүүдө, бирок анысы ийгиликсиз албетте. Анткени менен мына ушундай чабуулдардан биз коноктордон биринчи голду көрүп калышыбыз толук мүмкүн. Анткени команда тездик менен чабуулга өтүүдө өтө мыкты ойноп жатат, бирок дарбазага топ жолдоодо албетте ойынчылар тактамай ойналып барып жатышкан жок. Албетте Нефчинин коргонуу бөлүгүнөн дагы өтүп кетүү албетте оңой олтоң иш эмес. Анткени Нефчинин эң ишенимдүү ойынчулары мына ушул коргонуу бөлүгүндө экендигин биз жакшы билебиз. Азыр алганын дагы бир кирип барууга болгон аракети ийгиликсиз чыкты. Эми ортоң бөлүктөн кезектеги эреже бузуу бар экендигин башка калыс эскертип өттү. Эми бул жерден Нефчи oyuncuları oyundu başlap берет. Абдуллаев Азамат азыр стандарт кабалды тебүүгө даярданууда. Азамат азыр өнөктөштөрүн издеп жатат. Түз эле чабуулчуларга Умидуллого топ узатылган болчу, бирок бул оюнчу топту өзүнө сактап кала алган жок. Ал учурдан эми алга оюнчулары пайдаланып шашпастан гана ойун алып барууда. Азыр ортоңку бөлүккө топ жеткирилди. Анатолий Власчев азыр оң канатка топ жеткирүүдө бир аз гана тактык жетишкен жок. Андыктан Үсөн уулу Эсенбек топту сырткарыга чыгарып жиберди. Эми бул жерден алга оюнчулары кайрадан топ менен ортоңку бөлүккө топ жеткирилди. Эми эмне болот? Дарбазага сокку жолдоно оң канаттан жакшы келип баруу, бирок бул жерден коргоочулар азыр дарбазага сокку жолдоого мүмкүнчүлүк бербей жатат. Ортоңку бөлүккө топ жеткирилди. Ортоңку бөлүктөн дарбазага сокку, бирок бир аз кубатсыз. Бул учурдан Михаил Паюш шашпай топко ийгилик кылып, эми Имудуллого топ жеткирген болчу, бирок азыр бул чабуулчуга каршы 3 коргоочу ойун алып барууда. Ортоңку бөлүккө топ жеткирилди. Ортоңку бөлүктөн артырака тагырагы Ильяз Алимовго, Ильяз Алимов Игнатенкого, Өмүралиев Азаматка. Бул жерден эми топту жоготуп коюшту команда оюнчулары. Алганын чабуулун көрөбүзбү эми? Албетте алга ортоңку бөлүктөн жакшы ойун алып барууда, бирок кезектеги эреже бузуурун алгандыгын биз көрүүдөбүз. Бул албетте Өмүралиев Азамат менен Анатолий Власчев калышып кеткендигин көрдүк. Бул жерден кезектеги стандарты кабал. Игнатенко Александр азыр кезектеги стандарт кабалды тээп берет. Азыр бул оюнчу командалаштарын издеп жатат. Азыр чабуулчуларга узатабы, албетте чабуулчуларга ортоңку бөлүккө топ узаткан болчу, бирок командалаштары топту сактап калып, андан ары чабуулду узата уланта алган жок. Андыктан алга оюнчулары тездик менен чабуулга барууда. Оң канатка топ узатылды, бирок Үсөн уулу Эсенбек топту кайтарып тагырагы сол канатка топ узатып койгон болчу, бирок азыр чабуул эмне менен жыйынтыкталат. Бул жерден дарбазачы өз кезегинде чыгып келип топко ийгилик кыла алды.
Алға командасының кезектегі чабуылы. Бұл жерден Игнатенко азыр топты сыртқарға теп жіберді. Қайрадан алға командасы топменен азыр Анатолий Власичев артыраққа топты ұзата салды. Артырақтан оң қанаттан ортаңғы бөлікке топ ұзатылды. Эми бұл жерден топ дарбазаға соққы жолдануы жақсы мүмкіншілік болчу азыр. Соққы жолдоого, бирок команда аны пайдалана алган жок. Топ сырткарда кайрадан алга командасы топты оюнга кошот. Бул албетте жакшы көрүнүш, жакшы жазгырып өтүү Абдуллаев Азаматты, бирок Анатолий Власичевке топ узатылган болчу. Бирок Власичев дарбазага сокку жолдой алган жок. Бул учурдан албетте Нефчи коргоочулары пайдаланып, кооптуу абалды албетте жайгарып кое алды. Кайрадан Игнатенко Александр азыр топту оюнга кошот. Игнатенко алдыга Өмүралиев Азаматка топту узатууну көздөгөн, бирок Азамат топко ээлик кыла алган жок. Бул учурдан албетте алга командасы топту тартып алып, эми оң канат менен топ чабуулду улантууну көздөгөн, бирок Үсөн уулу Эсенбек бар бул жерде. 12-чи номердеги коргоочу азыр топту сырткарга теп жиберди. Эми кайрадан бул жерден алга оюнчулары топко ээлик кылып, андан ары чабуулга барууну көздөгөн, бирок ал учурда топту тартырып жиберишкен Нефчиге. Нефчи тез каршы чабуулда бири-бирине топ узатууда командалаштар мыкты оюн алып бара алышкан жок. Андыктан топ сырткарыга чыгып кетти. Бул жерден топту кайрадан Нефчи оюнчулары оюнга кошот. Биз биринчи бөлүктү дагы дээрлик жыйынтыктап калдык. Азыр калыстардын чечими менен биринчи бөлүккө канча мүнөт кошуп берерин биз көрөбүз. Ал учурда Нефчинин дагы бир оң канаттан чабуулу. Азыр ортоңку бөлүккө топ узатылды, бирок ортоңку бөлүктө азыр эч ким жок дээрлик. Биринчи бөлүк соңуна чыгып калды дээрлик. Азыр биринчи бөлүккө кошумча 1 мүнөт гана кошту калыстар тобу. Бул жерден эми 1 мүнөттүн ичинде гол жаралып калуусу албетте кыйын, бирок мына ушул учурда алганын дарбазасынын жанында тагыраак аябай аянтчасында топ менен Нефчи оюнчулары мыкты ойун алып барса, гол жаралып калуусу толук мүмкүн болчу. Аны албетте команда жакшы пайдалана алган жок. Азыр Жаныбеков Руслан коргоочулар менен оюн алып барууда. Аджиниязов Марат азыр бош калган командалаштарын издеп азыр топ узатууда каташылыкка жол берди. Эми бул учурдан биз биринчи бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бир нече көз ирмемден соң биз кайрадан экинчи бөлүктөн жолугушабыз. Азырынча эсеп 1-0 кечиресиздер. Эсеп ачылган жок биринчи бөлүктө. Андыктан экинчи бөлүктө биз эки командадан тең гол күтүп калабыз. Андыктан бизден алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Бүгін Нефчи Қошқарата Бишкектің алға командасын қабыл алып жатады. Екінші тайм башталды. Команда составымен дайын болып танысып кетеміз. Алға Бишкек.
7-ci Власович Анатолий, 9-ci Abdurrahmanov Nursultan, 10-ci Şarşenbek Varlen, 11-ci Timurulu Orozbek, 16-ci Canıbek Uruslan, 17-ci Kapitan Komanda Arziniyaz Barat, 18-ci Turaklı Sancar, 19-ci Malıbek Orozbek, 22-ci Gültanlık Manas, 23-ci Alıbulu Maksat, 73-ci İzzat Kayrat. Komandanın başlı treneri Ulpulay Kurşit, treneri Asgar Davran. Yetçi Koçkarata, 1-ci Kayış Mikhail, 3-ci Abdullah Azamat, 4-ci Aliyev İlyas, kapitan komanda. 8-ci Cumatay Vargın, 9-ci Temirbay Yılfan, 10-ci Ömrani Azamat, 12-ci Hüseyin Veselbek, 17-ci İlin Humit, 19-ci Aslan Abror, 23-ci Kıdraliyev Abror. Номерде Кыдралиев Аброр, 25-ci Игнатенко Александр. Алеме башкы машыктыруучусу Жолдошев Нурбек азырынча алмашууну жасайлык. Бул команда алеме конокто ойноп жаткан Алга командасынын курамы төмөндөгүчө. 7-ci номерде Власичев Анатолий, 9-ci номерде Абдурахманов Нурсултан, 10-ci номерде Сарсенбеков Арлен, 11-ci номерде Тимурулу Орозбек, 16-ci номерде Жаныбеков Руслан, 17-ci номерде капитан команда Жиниязов Марат, 18-ci номерде Туракулов Санжар, 19-ci номерде Маныбеков Аманбек, 22-ci номерде Жутанов Манас, 23-ci номерде Алыгулов Максат, 73-ci номерде Исаков Кайрат. Бул командада дагы азырынча алмашуу орун ала элек. Башкы машыктыруучу Алга командасынын башкы машыктыруучусу Лутфилаев Хуршет. Азыр кезектеги стандарт кабал бар экендигин башкы калыс эскертүүдө. Демек бул албетте Алга командасынын пайдасына. Бул учур албетте Нефтчинин дарбазасынын жанында орун алгандыктан албетте Михаил Паюш үчүн өзгөчө кооптуу. Башкы калыстын ышкырыгы жаңырды жана топту коргоочулар, тагыраагы Нефтчинин коргоочулары кайтара алды. Бул жерден эми топту сырткарга чыгарып жиберүүдө мыкты оюн алып барды Нефтчи коргоочулары. Анткени менен Алга оюнчулары бул жерден топту оюнга кошуп, андан ары чабуулун улантышы керек. Жок, бул учурдан Алга оюнчулары топту жоготду. Эми биз Нефтчинин чабуулун көрөбүзбү? Өмүралиев Азамат азыр оң канаттан ортоңку бөлүккө топту жеткирген, бирок Игнатенко азыр алдыга Умедуллого топ жеткирди, бирок Умедулло топту өзүндө сактап кала алган жок. Алга оюнчулары топ менен азыр коргоочулар ортоңку бөлүккө топту жеткиришти. Власичев азыр эмне кылат? Тездик менен чабуулга өтүүдө. Азыр ортоңку бөлүккө топ жеткирди. Ортоңку бөлүктөн коргоочулар топту кайтарууда мыкты оюн алып барды. Бул жерде эреже бузуу бар экендигин башкы калыс эскертүүдө. Бул албетте Нефтчи командасынын пайдасына. Михаил Паюш азыр стандарттык абалды тээперүүгө келүүдө. Андыктан бардык командалаштары алдыга чыгып, тагыраагы Алганын жары вариантында өткөн болчу, бирок Михаил Паюштун узаткан тобун сактап кала алышкан жок. Эми бул жерден Алга оюнчулары Маныбеков Аманбек азыр алдыга Власичевке топ узаткан. Власичев азыр топту сактап кала алган жок. Азыр бул жерден эми Нефтчи оюнчулары чабуулду тездик менен чабуулга өтүүнү көздөгөн, бирок топту жоготуп коюшту. Эми бул жерден сол канаттан Алганын чабуулун көрөбүз. Азыр ортоңку бөлүккө топ жеткирилди, бирок Абдуллаев Азамат азыр топту алып коюуга жетишти. Андан ары Илья Залимов
топту артка кайтарууга жетишкен болчу, бирок бул жерден топту кайрадан жоготуп коюшту, бирок алга оюнчулары бири-бирине топ жеткирүүдө командалаштар бири-бирин түшүнгөн жок. Кезектеги эреже бузуу бар экендигин башкы калыс эскертем. Бул жерден алга командасы чабуулун улантышы керек болчу, бирок топту алдырып койду. Эми 9-номердеги Нефтчи оюнчусу Темирбаев Илхан азыр жакшы жазгырып өттү. Азыр дарбазага сокку. Кооптуу сокку албетте, бирок дарбазачы өз учурунда кайтара алды. Бул жерден эми топту жогото элек. Илхан азыр өнөктөштөрдү издеп жаткан учурда азыр атаандаш команданын оюнчусу түртүп жибергендигин көрүүдөбүз. Бул Манубек Фаманбек азыр көз көрүнө эле түртүп жиберди. Бул жерден эми кезектеги стандарттык абал белгиленет албетте. Азыр коргоочулар Абдуллаев Азамат азыр чабуулчуларды аябай анчага кирүүгө үндөп жатат. Азыр түз эле чабуулчуларга Умидуллого топ узатылган болчу, бирок коргоочулар топту кайтарып, азыр чабуулга өтүүгө аракет кылууда, бирок коргонууда Ильяз Алимов бар бул жерде. Ильяз Алимов албетте Нефтчинин эң ишенимдүү оюнчулардын бири. Азыр бул командада капитан команда болуп оюн алып барууда. Буга чейин алга кечиресиздер Алай командасынын капитан командасы болчу. Быйылкы сезондо эми Ильяз Алимов Нефтчинин катарында оюн алып барууну чечкен. Азыр алганын дагы бир сол канаттан чабуулу уланат. Азыр ортоңку бөлүккө топ жеткирилди. Эми ортоңку бөлүктөн андан ары чабуулу уланабы? Жок, бул жерден топту жоготуп коюшту. Анткени менен ортоңку бөлүктөн Власчев топту тартып алып койду. Эми алга кайрадан чабуулга барышы керек болчу. Бул жерден футболчулар бири-бирине топ узатууда тагыраак тактык жетишпей жатат. Бул жерден эми ортоңку бөлүктөн кезектеги эреже бузуу бар экендигин көрүүдөбүз. 22-номердеги алга оюнчусу Жутанов Манас бир аз жаракат алып калды. Азыр экинчи бөлүктүн алгачкы мүнөттөрү тагыраагы көп өтө элек. Экинчи бөлүктүн биз алгачкы мүнөттөрүн көрүүдөбүз. Азыр эки команда да тең, анчейин оюн темпи өзгөрө элек. Биринчи бөлүктөгүдөй эле оюн алып барууда эки команда тең. Андыктан мындай учурдан албетте гол жаралгандан кийин биз албетте оюн динамикасын өзгөртөт деп күтүп калабыз. Андыктан эки командага тең жок дегенде бирден гол жаратыш керек. Ошондой учурда гана командалар оюн темпин өзгөртүп, жүрүштөрүн албетте өзгөртөт деген ойдобуз. Андыктан эки команда да тең голду күтүп калабыз. Азыр бир да гол жарата элек эки команда тең. Азырынча эсеп 0-0. Ортоңку бөлүктөн Власчев жаракат алып калгандыгын көрүүдөбүз. Эми дарыгердин тиешелүү көмөгүнөн кийин биз бул оюнчу андан ары оюнун улантат деген ойдобуз. Анатолий Власчев бир топ тажрыйбалуу оюнчу. Албетте бул мындай оюнчулар алга командасы үчүн албетте керек. Өзгөчө экинчи кабатта оюн алып барууда командага чоң жардамы тийип жаткандыгын биз көрүүдөбүз. Бул оюнчу албетте ортоңку бөлүктө жарым коргоочу болуп оюн алып барат. Мына эми тиешелүү түрдө дарыгердин медициналык жардамынан кийин оюнун уланталарын билдирди. Эми башкы калыстын ышкырыгы менен биз оюнду
Андан ары улантабыз. Азыр Нефть командасынын чабуулу Өмүралиев Азамат артырака оңалат узаткан болчу, бирок өнөктөшү дарбазага сокку жолдоду. Дарбазага сокку жолдоду же топту ортоңку бөлүк узатууну көздөдү, түшүнүксүз. Бүгүнкү беттеш албетте 8-чи турдун акыркы жуптук беттеши. Буга чейин бир топ 8-чи турдун алгачкы беттештерин дагы биз сиздер менен чогуу көрдүк. Анын жыйынтыктарын дагы албетте сиздер жакшы билесиздер. Азыр оң канаттан Нефтчинин чабуулу уланат. Азыр дарбазага сокку жолдонобу? Жок. Бул жерден коргоочулар албетте кооптуу абалды жайгарып кое калды. Буга чейин албетте 8-чи турдун алгачкы жуптук беттеши Кара балта өз үйүндө Алайды кабыл алган, бирок 3-0 эсебинде вице чемпиондордон утулуп калды. Ал эми Академия лидер Дордойду өз талаасында кабыл алып, команда 2-1 эсепте утуп жаткан болчу, бирок акыркы мүнөттөрдө Дордой командасы катар удасы менен голдорду киргизип, 3-2 эсебинде Академия лидер өз талаасында утулуп калды. Ал эми Илбирс командасы Абдышатадан өз талаасында 1-0 эсепте утулуп калды. Бул оюн бүгүн Нефтчи алга оюнунан мурунураак орун алган болчу. Эми 8-чи турдун акыркы жуптук беттеши мынтип эми Нефтчи жана алга командаларынын ортосунда болууда. Бул оюн албетте Кош Кара Таш шаарындагы Нефтчинин талаасында орун алууда. Биз бүгүнкү оюндагы биринчи алмашууну көрөбүз. Бул 23-чү номердеги Алыкулов Максаттын ордуна 15-чи номердеги Бакытбек уулу Султанбек оюнга кирди. Бул алга командасынын биринчи алмашуусу. Башка машыктыруучулар албетте өз кезегинде чарчап чалыгып калган оюнчуларды же болбосо өз позициясында жакшы оюн алып бара албай жаткан оюнчуларды алмаштырып, кезек алмашууда күтүп отурган оюнчуларга алмаштырып оюнун андан ары улантууну көздөшөт. Бул оюнчулар менен албетте команданын андан аркы жүрүшү, команданын андан аркы оюн темпи албетте өзгөрөрүн биз күтүп калабыз. Ортоңку бөлүктөн кезектеги эреже бузуу орун алгандыгын биз көрүүдөбүз. Башкы калыс эми тиешелүү түрдө түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн соң стандарттык абалга албетте уруксат берет. Бул жерден эми бир аз оюнчулар бири-бирин түшүнбөй калды көрүнөт. Калсын ышкырыгы эми алга командасы Нефтчи каршы чабуулга тездик менен өтүп барууда, бирок Нефтчи оюнчулары да алдырып бир балдарды жаратып кое алды, бирок андан ары ийгиликтүү чыгып, эки команда тең азырынча эсепти ача элек. Бул жерден эми офсайд абалы бар экендигин Каптал каласы бизге эскертип өттү. Эми бул жерден топко ийилип оюнун улантышы керек. Ортоңку бөлүктөн аздан шашпайт албетте. Ортоңку бөлүктөн алып коюуда мыкты оюн алып барышты. Мына жаңы талаага түшкөн бул 1-чи номердеги Бакытбек уулу Султанбек бир парууну жасады, бирок 2
коргоочу барууда. Азыр ортоңку бөлүккө топту узатып коя эмне кылат? Дарбазага сокку жолдонобу? Сокку жолдонду, бирок так мына ушул сокку дарбазага так мүмкүн биз биринчи голду көрүп калуубуз толук мүмкүн болчу, анткени бир топ эле кубат. Азыр Нефче көбүрөөк мына экинчи бөлүктө чабуулга өтүнүгүздүп, командалаштар бири-бирине топ узатууда жол берүүдө. Андыктан мындай учурдагы албетте чабуулдун ийгиликтүү аякташына өз кедергисин тийгизет. Андыктан мындай учурдан алга оюнчулар дагы өнөмдүү пайдаланып, өз учурунда чабуулга үтүп коюуда. Бирок бул команданын дагы чабуулу азырынча ийгиликсиз. Азыр кайрадан алга оюнчулары азыр оң канатка топ узатылды. Ортоңку бөлүк андан ары чабуучулар албетте Абдуллаев Азамат бул жерден. Топту тарас. Бош калган быйылкы жылы Кыргызстандагы оюнуна Нефть командасына улантып чыгат. Буга чейин Молдовия ойналып быйыл биринчи ирет кошулду. Эми быйылкы сезон Нефть ал учурда Нефтчинин оң канаттан чабуулун көрөбүз. Өмүралиев Азамат азыр артыраакка топту узатты. Азыр өнөктөштөрү топту жогото элек. Азыр Игнатенко ортоңку бөлүккө топту узатты, бирок эмнегедир кирип барууда шашпай ойналып барууда. Нефче оюнчулары азыр оң канатка кайрадан топ жеткирилди. Өмүралиев Азамат азыр топ менен дарбазага сокку жолдонду, бирок топту кайтарууда. Азыр алганын бир коргоочусу жаракат алып калгандыгын көрүүдөбүз. Дарыгердин тиешелүү медициналык жардамынан кийин биз албетте бул оюнчуну албетте оюн талаасынан күтүп калабыз. Эки команда тең бүгүнкү оюнда дээрлик бирдей ойналып барууда. Оюн динамикасындагы өзгөрткөн жок. Мына экинчи бөлүктө азырынча эсеп 0-0. Эгерде эле мына ушундай уланып өре турган болсо оюнда эки команда тең бирден упай алат дагы. Тең чыгуу менен жыйынтыктап калуусу толук мүмкүн. Андыктан мындай учурда командалар өзүнө керектүү болгон 3 упайды ала алышпайт. 3 упай албетте эки командага тең аба сууда эле керек. Команданын турнирдеги жадвалдагы абалы албетте жакшы эмес. Эки команданын тең. Нефть командасы буга чейин биринчи орунда келаткан болсо, азыр 7-турдун жыйынтыгы менен
3-чү орунга түшүп калган. Ал эми Алга командасы андан дагы артта. Азыр Нефчи оюнчулары топ менен ортоңку бөлүккө топ жеткирилди, бирок бул жерде эреже бузуу бар экендигин башка калыс бизге эскертип өттү. Бул учур албетте Алганын дарбазасынын жанында. Албетте мындай учур албетте Алга үчүн кооптуу. Бул жерден бүгүнкү оюндагы биринчи сары айып кагазы Анатолий Власчевке көрсөтүлдү. Бул атан бери башка калыс оюнчуларга өзекти гана түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келген болчу. Азыр эми бүгүнкү оюндагы биринчи сары айып кагазын көрсөтүп кое калды. Эми бул жерден стандарт кабалды биз көрөбүз. Бул албетте Алганын айып аянтында. Андыктан ушул учурдан дагы гол жаратып коюусу мүмкүн. Албетте Нефчи командасы үчүн мындай учур албетте жакшы, ыңгайлуу учур. Азыр башкы калыстын ышкырыгы жаңырды. Игнатенко Александр азыр түз эле дарбазага сокку жолдогон, бирок жолдонгон сокку так эмес. Азыр коргоочуларга тийип, андан ары багытын өзгөрткөн экен. Бул жерден эми кезектеги бурчтан чыгарып берүүнү жасайт. Бул 9 номердеги Темирбаев Элхан азыр бурчтан чыгарып берүүнү жасайт. Азыр бул учурдагы Нефчи үчүн ыңгайлуу. Андыктан ушул учурдан дагы ыңгайлуу учурдан да гол жаратып алуусу мүмкүн болчу. Бирок коргоочулар абал жайга алды. Дагы бир узатуу, баш менен сокку жолдонду, бирок так эмес. Бул сокку жолдогон 17 номердеги Иминов Умидулла болчу. Азыр баш менен сокку жолдогон, бирок ал сокку дарбазага так таамай жетип барган жок. Азыр дарбазачы Жаныбеков Руслан азыр шашпастан командалаштарын алдыга сүрөп, бош калган өнөктөшүнө топту жеткирүүнү көздөп жатат. Руслан азыр мынтип ортоңку бөлүккө Власчевке топту жеткирди. Власчев азыр экинчи кабаттан мыкты оюн алып барып, андан ары өнөктөштөрүнө топту узатты. Эми топ үчүн күрөштө бул команда ортоңку бөлүктө албетте мыкты оюн алып барарын биз жакшы билебиз. Ал учурда команда топту сактап калып, андан ары чабуулун уланта алган жок. Ортоңку бөлүктө бир оюнчусу жаракат алып калгандыгын көрүүдөбүз. Дарыгердин тиешелүү көмөгүнөн кийин албетте биз андан ары оюнду улантабыз. Калсын ышкырыгы менен биз кайрадан оюнду андан ары улантабыз. Ортоңку бөлүктө топ үчүн күрөштө мынтип эми Алга оюнчулары топко ээлик кылып, андан ары чабуулга өтүүнү көздөгөн, бирок Нефчи коргоочулары топту тартып алып, андан ары оң канатка тагыраагы ортоңку жарым коргоочуларга топту узаткан болчу, бирок жарым коргоочулар топту алдырып, андан ары чабуулга өтүүдө Алга оюнчулары дагы топту алдырып койду. Эми оң канаттан Нефчинин чабуулун көрөбүз. Өмүралиев Азамат азыр оң канаттан кирип барууга аракет кылды, бирок коргоочуларга мүмкүнчүлүк берген жок. Дарбазага сокку жолдоодо бир топ эле топ бийик кеткендигин биз көрүүдөбүз. Мындай учур албетте Жаныбеков Русландан
Русланга анчалык деле кооптондурган жок. Руслан азыр шашпастан топту өнөктөштөр менен, коргоочулар менен ойнолуп барды, бирок коргоочулар андан ары топту өнөктөштөрүнө узатууга жетишкен жок. Убакыттын өтүшү менен Нефчи күйөрмандары албетте командасын сүрөп, тезирээк гол жаратып, командасын алдыга чыгып алуусуна чакырып үндөп жаткан учуру, бирок Нефчи албетте ал тапшырманы, ал күйөрмандардын каалоосун азырынча аткара элек. Ортоң бөлүктөн алга оюнчулары кайрадан топту тартып алып коюуга жетишти. Эми андан ары чабуул уланабы? Жок, бул жерден Нефчи коргоочулары албетте жогоруда мен баса белгилеп өттүм. Бул Игнатенко Александр, Ильяс Залимов, Абдуллаев Азамат, андан ары 12 номердеги Үсөнул Эсенбек. Бул албетте коргонуу бөлүгүндөгү мыкты оюнчулар экендигин биз жакшы билебиз. Бул жерден кезектеги эреже бузуу орун алгандыгын биз көрүүдөбүз. Бул албетте алганын пайдасына албетте. Анткени Нефчинин дарбазасынын жанында. Андыктан оюнчулар мына ушул учурдан дагы стандарт кабалдан Михаил Паюштун дарбазасына топ жолдоп коюусу толук мүмкүн. Андыктан биз мына ушул учурдан дагы гол көрүп калуубуз толук ыктымал. Азыр топту стандартка балды ким тебет? Анатолий Власичев же Абдрахманов Нурсултан. Азыр эки оюнчу тең келди. Азыр Власичев азыр түз эле дарбазага сокку жолдоп кое калган болчу, бирок коргоочулар топту кайтарды. Андан ары Өмүралиев Азамат өтө тездик менен оң канаттан чабуулга барууда. Андан ары ортоңку бөлүккө кирип келди. Эми оң канатка андан ары Темирбаев Элханга. Элхан азыр эмне кылат? Ортоңку бөлүккө сокку жолдонду, бирок Жуматаев Аргендин соккусун коргоочулар өз учурунда кайтара алды. Эми коргоочулар Абдуллаев Азамат топту тартып алып андан ары командалашына узата салган болчу, бирок топ жоготту бул жерден. Кезектеги алмашуу бул Нефчи командасына 8 номердеги Жуматаев Аргендин ордуна 22 номердеги Карипов Манас, 19 номердеги Аскаров Абрордун ордуна бул 2 алмашуу орун алды. Бул жерден эми бул эки оюнчу албетте оюнду темпин да өзгөртүшү керек. Албетте башка машыктыруучусунун тапшырмасы дагы мына ошондой. Андыктан бул жерден дагы бир эреже бузуу орун алгандыгын көрүүдөбүз. Башкы калыс кезектеги стандарттагы балды белгилейт. Ал учурда алга командасында дагы бир алмашуу орун алат. Бул 7 номердеги Власичев Анатолийдин ордуна 3 номердеги Камилов Илхом азыр оюнга кирмекчи. Власичев азыр биринчи бөлүктө албетте жакшы оюн алып барды. Бир топ кооптуу учурларды жарата алды. Бирок ал учурларды албетте команда голго айланта алган жок. Андыктан бул оюнчуну дагы башка машыктыруучусу алмашууга чыгарууну көздөгөн. Башка калыстын ышкырыгы менен биз стандартка балды көрөбүз. Азыр ышкырык жаңырды. Азыр түз эле дарбазага сокку, бирок Михаил Паюш мыкты сейф кыла алды. Топту кайтара алды. Андан ары коргоочуларга узатып, коргоочулар чабуулчуга Өмүралиев Азаматка узаткан болчу. Азаматка топ тактамай жеткен жок. Андыктан топту кайрадан Нефчи оюнчулары оюнга кошуп, андан ары тездик менен чабуулга өтүүнү көздөп жатат. Өмүралиев Азаматка топ узатылды. Оң канаттан
чабуул уланат. Азыр топту жогото элек Нефчи оюнчулары. 22 номердеги бул жаңы гана оюнга кошулган Карипов Манас азыр артыракка топту узатууда катачылыкка жол берди. Бул учурдан алга оюнчулары үнөмдүү пайдаланышы керек болчу, бирок андай кыла алышкан жок. Илхан азыр сол канаттан жакшы кирип барууга аракет кылып жатат. Бул 9 номердеги Темирбаев Илхан азыр жакшы жазгырып өтө алды, бирок бул жерден коргоочулар чалып жыгыткандыгын көрүүбүз. Кезектеги бул сары айып кагазы, бүгүнкү беттештеги экинчи сары айып кагазы көрсөтүлүүдө. Бул албетте алга командасы үчүн жакшы көрүнүш эмес. Мындай учурдан албетте кезектеги стандарттык абал белгиленет. Андыктан командага Нефчи командасына мына ушул учурдан да ыңгайлуу учур. Мына ушул жерден стандарттык абалдын белгилениши мына ушул учурдан дагы гол жаратып коюусу толук мүмкүн. Азыр Темирбаев Илхан азыр жаракат алып калган экен. Азыр дарыгерден тиешелүү медициналык жардамдан кийин оюнун уланталат деп ойлойбуз. Үсөнул Эсенбек азыр стандарттык абалды тебүүгө стандарттык абалды пайдаланууга келди. Эми башы калыстын ышкырыгы менен азыр стандарттык абалды тээп берет. Ышкырык жаңырды. Азыр экинчи кабатка топ көтөрүлдү, бирок кайсыл жакка, кайсыл багытка тепкендиги түшүнүксүз. Жаныбек Руслан азыр шашпастан гана командалаштарын, бош калган командалаштарын издеп жаткан учуру. Албетте алга үчүн конокто утулуп калгандан көрө албетте тең чыгып бир упай алып кеткенде эле албетте жакшы көрүнүш. Ага Нефчи командасы макул эмес албетте. Нефчи буга чейинки 2 турда тагыраагы 3 турда упай жоготту. Эми мына ушул өз талаасында ал упайларды толук таап алышы керек. Антпесе турнирлик жадыбалдагы өз позициясын дагы артыракка жылып калуусу толук мүмкүн. Андыктан Нефчи үчүн мына ушул бүгүнкү 8-чи тур албетте жакшы мүмкүнчүлүк. 3 упай алып өз турнирлик жадыбалдагы өз абалын сактап калуу. Андыктан 3 упай алуу албетте кыйынга турууда. Нефчи командасы үчүн деле ортоңку бөлүктөн кезектеги эреже бузуу орун алгандыгын көрүүдөбүз. Бул албетте алга командасынын пайдасына. Ажиниязов Марат азыр коргоочуларга топ узаткан болчу. Коргоочулар оң канатка. Азыр ортоңку бөлүккө топ жеткирилди. Бул учурдан эми дарбазага сокку жолдоо албетте сокку жолдосо болот болчу, бирок чабуулчулар кирип барууну көздөгөн Нефчинин коргонуу бөлүгүнө, бирок коргоочулар ага мүмкүнчүлүк берген жок. Азыр топ менен кайрадан алга оюнчулары ортоңку бөлүктөн оюн алып барууда. Азыр оң канатка топ узатылды.
бирок дарбазага андан ары чабууланып дарбазага сокку жолдоодо команда каташылыкка жол берүүдө. Мындай учурдан албетте Нефче тездик менен чабуулга өтүп барууда. Бирок тез каршы чабуулдар албетте жакшы натыйжа бере элек Нефчи командасына. Оң канаттан албетте Өмүралиев Азамат бир нече ирет кирип барууну жасады, бирок дарбазага сокку жолдоодо албетте жакшы тактамай сокку жолдой албай жатат. Бул жерден кезектеги стандарттык абал бар экендигин башкы калыс эскертүүдө. Эми бул 3-чү сары айып кагазы бул Нефчи оюнчусуна көрсөтүлдү. Бул Имудуллого көрсөтүлдү. Нефчи командасында дагы бир алмашуу. Бул Имудулло жаңы гана сары айып кагазын алган 91 номердеги Абдукаимов Урмат оюнга киргизилип жатат. Имудулло албетте биринчи турда жакшы эле оюн алып барды, бирок акыркы мындай экинчи бөлүктө бир аз чарчап чалыгып калгандыгын көрүүбүз. Эми жаңы күч, жаңы дем менен мына 91 номердеги Абдукаимов Урмат азыр Умидуллонун ордуна чабуул бөлүгүндө оюн алып барат. Нефчи командасы өткөн турда дагы өз талаасында оюн алып барган, бирок Абдышат дагы утулуп калган болчу. Андан мурунку оюнда дагы Алай менен болгон оюну дагы мына ушул өз талаасында болгон, бирок Алай менен тең чыгуу орун алган. Андыктан бул турда команда албетте алганы жеңип, өзүнө керектүү болгон 3 упайды алууга шашып жаткан маалы. Бул учурдан дагы бир эреже бузуу орун алгандыгын башкы калыс эскертип өттү. Эми алга оюнчулары шашпастан чабуулга өтүүнү көздөп турат. Мына ортоңку бөлүктөн коргоочулар кайрадан сол канатка топту узата салды. Сол канаттан чабуулчуларга топ узатылган болчу, бирок чабуулчулар бул жерден топту жоготуп коюшту. Эми бул учурдан албетте Нефчи оюнчулары канчалык натыйжалуу пайдаланат, албетте алдыда көрүп жатарбыз. Азыр Ильяз Алимов оң канатка, Игнатенко Александрга топ жеткирилди. Игнатенко азыр Өмүралиев Азаматка, бирок Өмүралиев Азамат азыр топко жеткен жок. Нефчинин чабуулу көбүн эсе мына ушул оң канаттан Өмүралиев Азаматтын кирип баруусу менен чабуулу орун алууда, бирок мындай бул чабуулдар албетте жакшы натыйжа берип эсепти ачып койгон жок. Азырынча эсеп 0-0. Эгерде эле мына ушул эсеп менен оюн жыйынтыктала турган болсо, эки команда тең бирдей упай алат. Ал учурда дагы бир Нефчинин чабуулу орун алат. Азаматтын соккусу азыр өтө голго жакын барган болчу. Дарбазага сокку жолдоодо оюнчу топту тактамай дарбазага жолдоп кое алган жок. Дээрлик дарбазага 1-1 чыгуу орун алды, бирок бул ишенимдүү, көрөрмандары ишенимдүү гол деп күтүп калышкан Азаматтан. Бирок Азамат ал ишенимди албетте актай алган жок. Эгерде эле дарбазага тактамай сокку узатылганда биз бүгүнкү бетештеги биринчи голду көрүшүбүз толук мүмкүн болчу. Азыр мына экинчи бөлүктүн экинчи бөлүккө берилген убакыттын тең жарымы өтүп барууда. Бул учурда дагы бир эреже бузуу орун алгандыгын көрүүдөбүз. 4-бүгүнкү бетештеги 4-сары айып кагазы көрсөтүлдү. Бул
алмашууга жаңы эле оюнга чыккан Абдукаимов Алимбекке көрсөтүлгөндүгүн көрүбүз. Албетте тоо үчүн күрөштө копол ойнолуп барды бул коргоочу. Эми кезектеги стандарт абалы белгиленет. Калыстын ышкырыгы менен биз стандарттык абалды көрөбүз. Ышкырык жаңырды. Азыр түз эле чабуулчуларга экинчи кабатка топ көтөрүлдү, бирок коргоочулар албетте өз үстүнө кайтара алды. Эми Темирбаев Элхан азыр өтө тездик менен сол канаттан чабуулга кирип барууда. Азыр оң канатка топ узатылды, бирок командалашы өз кезегинде тезинен жетип барып топту дарбазага жолдой алган жок. Бул жерден эми кезектеги эреже бузуу орун алды. Ал учурда дагы бир Алга командасынан Алга командасы алмашуу жасайт. Бул 11-чи номердеги Тимур уулу Орозбектин ордуна 27-чи номердеги Мухамбетов Азамат оюнга кошулууга даярданып жаткан учуру. Эки команда тең тиешелүү түрдө алмашууларды жасады. Эми мына акыркы экинчи бөлүктүн акыркы мүнөттөрүндө эми гол жаратууга эки команда тең шашылып жаткан маалы. Стандарттык абал Нефчи командасынын пайдасына экинчи кабатка топ көтөрүлдү, бирок коргоочулар топту кайтарууга жетишти өз маалында. Кезектеги стандарттык абалы орун алгандыгын башка калыс айтууда. Демек стандарттык абалды Жаныбеков Руслан азыр дарбазачы мамтип сол канатка узата салган болчу, бирок коргоочулар Абдуллаев Азамат бар бул жерде. Экинчи кабатта мыкты ойногон Нефчинин ишенимдүү коргоочусу. Андыктан тезинен кайтарып чабуулга узаткан болчу, бирок чабуулчулар андан ары чабуулун ийгиликтүү улантып гол жарата алышкан жок. Эми бул жерден Алга оюнчулары топту тартырып жиберет. Эми бул жерден чабууланабы жок. Нефчи оюнчулар кайрадан топту жоготуп койду. Эми тездик менен алганын чабуулун көрөбүз. Ортоңку бөлүккө топ жеткирилди, бирок бул жерден коргоочулар абалды жайгарууда. Дарбазага сокку жолдонду, бирок алыс каралыктан узатылган сокку бир аз кубатсыз. Михаил Паюшка кыйынчылык жараткан жок. Михаил Паюш азыр топко эл кылып, эми түз эле чабуулчуларга топту узата салган. Эми Темиралиев Элхан азыр Элханга жакшы мүмкүнчүлүк жаралган. Топ жогото элек Нефчи оюнчулары. Элхан азыр эмне кылат? Өзү кирип барабы? Албетте өзү кирип барды. Топту узатты. Бирок коргоочулар сырткарыга теп жиберди. Эми кезектеги бурчтан чыгарып берүү орун алат. Мына ушул учурдан гол жаратышы керектигин мына Нефчинин күйөрмандары командасын сүрөөнгө алып, азыр мына ушул учурдан гол жаратууга үндөп жаткан маалы. Азыр бурчтан чыгарып берүүнү 25-чи номердеги Игнатенко Александр жасайт. Азыр мындай учурду Нефчи кандай пайдалана алат? Алдыда сиздер менен бирге көрөбүз. Азыр экинчи бөлүк кабатка топ жеткирилди. Баш менен сокку. Азыр баш менен сокку Алга коргоочуларына тийип калгандыгын каптал калысы эскертип, кезектеги бурчтан чыгарып берүү орналарын көрсөттү. Эми
9 номердеги Темирбаев Илхан азыр бурчтан чыгарып берүүнү жасайт. Экинчи кабатка топ көтөрүлдү жана коргоочулар топту кайтарды. Алыс каралыктан Игнатенканын соккусу азыр рикошет болуп дагы талааны таштап кетти. Бул жерден дагы бир бурчтан чыгарып берүү орун алат. Биз экинчи бөлүктү дагы соңуна чыгып баруудабыз. Экинчи бөлүккө калыстар тобу 4 мүнөт, кошумча 4 мүнөт кошуп беришти. Эми мындай учурдан кошумча убакыттан гол жаралабы албетте көрө жатарбыз. Дагы бир бурчтан чыгарып берүү орун алат. Экинчи кабатка топ көтөрүлдү жана Нефтчи коргоочулары албетте топту кайтарууда. Бул учурда Нефтчинин коргоочулары дагы алганын аябаянтына кирип, экинчи кабаттан мыкты оюн алып барган Абдуллаев Азамат дагы чабуул бөлүгүнө өткөн болчу, бирок алганын коргоочулары экинчи кабатта мыкты оюн алып барып, кооп таап алды, жайгарып кое калды. Эми Жаныбеков Руслан азыр шашпастан бош калган өнөктөшлөрүн командалаштарына топту узатууда. Мына мынтип ортоңку бөлүккө узатылды. Ортоңку бөлүктөн азыр алга андан ары чабуулун улантышы керек. Азыр артыракка коргоочулар кайрадан дарбазачы Жаныбеков Русланга. Руслан азыр ортоңку бөлүккө чабуулчуларга узаткан болчу. Бирок Нефтчинин коргоочулары топту сыткарга тээп жиберди. Эми кайрадан топ менен алга оюнчулары чабуулун улантышы керек. Бул жерден кезектеги эреже бузуу орун алгандыгын башкы калыс эскертүүдө. Албетте эки команданын тең оюнчулары оюн темпин акыркы мүнөттөрдө өзгөрттү. Кезектеги сары айып кагазы бул 27 номердеги алга оюнчусу Жутанов Манаска көрсөтүлдү. Кезектеги стандарт кабылды Абдуллаев Азамат азыр тепирет калыстын ышкырыгы. Азамат азыр түз эле чабуулчуларга узата салды, бирок чабуулчулар эмне кылат? Чабуулчулар бул топту жакшы кабыл алып, андан ары чабуулун улантып алышкан жок. Темирбаев Элханга топ узатылган болчу, бирок коргоочулар топту сырткарга тээп жиберүүдө. Топ кайрадан Нефтчи командасында. Игнатенко Александр азыр ортоңку бөлүктөн артыракка Ильяз Алимов Абдуллаев Азаматка. Азамат Элханга топту узатууну көздөгөн, бирок узатылган топ тактамай жетип барууга барбай калды. Бул жерден эми башкы калыс оюнчуларга ошол оюнду белгиленген жерден гана топту белгиленген жерден гана оюнга кошоорун эскертти. Эми бул жерден алга оюнчулары чабуулун улантышы керек болчу, бирок ортоңку бөлүктөн кезектеги эреже бузуу орун алгандыгын биз көрүүбүз. Бул албетте Нефтчинин пайдасына. Игнатенко Александр азыр менимче акыркы стандарт кабыл тепирет. Игнатенко азыр чабуулчулардан мүмкүнчүлүк бербей, Жаныбеков Руслан азыр экинчи кабаттан топту оңой олтон гана ийгилик кыла алды. Жаныбеков Руслан азыр шашпастан мынтип чабуулчуларга топту узатып салган учурда оюн мынтип соңуна чыкты. Эсеп 0-0. Алга Нефтчи оюнчусу мынтип эми тең чыгуу менен жыйынтыкталып отурат. Биз бир нече көз ирмемден соң
эки команданын башкы машыктыруучуларынын жана бүгүнкү оюндун мыкты оюн бүгүнкү беттештин мыкты оюнчусу аталган футболчунун пикирин билүүгө аракет кылабыз. Андыктан бизден алыстабай биздин канал менен бирге болуп туруңуздар. Биз бир нече көз ирмемден соң биз мына ушул жогоруда аталган эки команданын мүчөлөрүнүн пикирин сиздерге алып бермекчибиз. Жетті. Өшірбей тұру ғой, аза өшірбей тұру ғой. Марат, баштайын. Бүгүнкү оюн сен үчүн кандай өттү? Албетте контр атака, контр чабуулдарда мыкты ойноп аталар, бирок эмнегедир гол жара алган жок да. Бунун себеби эмне болуп калды? Бунун себеби деген кандай айтсам, эми бул өзүбүздөн эле да, алдыда ошо болгон моменттерибизди ура албадык. Эми ушул кылган нерселерибизди, ошибкаларыбызды эмки тренировкаларда, эмки оюнга даярданып, буюрса ушул болгон кандай десем, моменттерибизди эмки оюнда реализовать эткенге аракет кылабыз буюрса. Бүгүнкү оюн сен үчүн кандай өттү? Бүгүнкү оюн эми уткан жокпуз, эми орточо. Жакшы деп айта албайм да. Иштешибиз керек ошибкалардын үстүнө. Ийгилик.
азыр Нефчи командасынан башкы машыктыруучусу Жолдошев Нурбек агай. Бүгүнкү оюнду дагы тең чыгуу менен жеңип бардыңыздар. Бүгүн өткөн оюнга салыштырмалуу жакшы ойноп барды, бирок эмнегедир өз талаасында гол жарата албады. Бунун себеби эмнеде болду? Аракет кылдык. Соперник да жакшы ойноду. Эми дагы иштеп, мына калса кийинки оюндарда голдорду жаратып, өзчүлөрдү күйөөмөндөрдү контрган аракет кылабыз. Бүгүнкү оюнда көбүнчө сиздин шагирттериңиз кайсыл бөлүктө, ортоңку бөлүктө көбүрөөк катачылык кетирдиби же кайсыл бөлүк сиз үчүн мындай бир көзгө толумдуу болгон жок? Азыр сразу айтыш кыйын го, бирок менимче ошо ортодо көп атакалар баштала элек түрүндө көп жоготуулар болот да. Эми буну да анализ кылып, bunun üstüne иштеген аракет кылабыз. Быйылкы сезонду жакшы баштадыңыздар, эми турнирлик таблицада 3-чү орунда келе атасыздар. Мындан ары сиздин мындай бир прогнозуңуз кандай? Мындан ары дагы алдыга чыгып алууга мүмкүнчүлүк барбы сиздерде? Албетте мүмкүнчүлүк бар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул оюндар кызыктуу болуп атат. Ар бир команда уже утузуп, ниче ойногондуктан бардык командалардан күчтүү оюнду күтсө болот. Ошондой эле бизден да алдыга ынтылып аракет кылабыз биринчи орунга чыкканга. Рахмат. Кийинки оюндарда ийгилик каалайбыз. Эми бизге Алга командасынын машыктыруучусу Аскаров Даврон. Келиңиз. Бүгүнкү оюнду конокто жакшы ойнодуңуздар. Негизи бүгүнкү оюн Алга командасы үчүн кандай өттү негизи? Ну, в принципе, нормально играли. То, что свою игру хотели мы играть, здесь просто поле не позволяло. А так, в принципе, ребятам претензий, мы весь матч контролировали его. Негизи мындай Алга командасынын оюнчуларында эмнегедир гол жаратып, андан ары мындай жеңишке болгон умтулуу Нефчиге караганда бир аз мындай биз тең чыгуу ойносок деле болот дегендей бир маанайды көрдүк да. Сиздердин койгон тапшырмаңыздар кандай болду? Мүмкүн тең чыксак деле болот дегендей болдубу? Биз мына ушундай маанайды байкадык. В принципе, ошо балдар бизде азыр обновление болуп да. Көрдүңүз, ошо жаш балдар бизде азыр полная команда обновление болуп. Биз самое главное, любой тренерде утуш максат. Ошого бизде бүгүн задача утуш деп айттык балдарга. Ну ничего. Ошондой болуп калды. Ничек ойноду, ничего. Задача самое главное было не пропустить. Негизи турнирлик таблицада бир аз ылдыйраак да. Сиздердин баягы көрсөткүчүңүздөр Нефчиге салыштырмалуу. Алдыда прогнозуңуздар кандай? Канчанчы орунга чейин чыгып, же болсом өлкө чемпиону болгонго мындай бир команданын дарамети жетеби? Негизи жетет. Азыр эми ошо иштеп атабыз, ошого биздин командабыздын задачабыз бар. Задачабыз ошо чемпионство, Кубок Африкага чыгыш максатыбыз. Эми буюрса, иншалла чыгып калабыз ошого максат. Рахмат, ийгилик каалайбыз. Кийинки оюндарда жеңишке жетиңиздер.